Ардактуу көрөрман, амансызбы? Бүгүн сиздерге Аманат Ситинен сонун 2 бөлмөдөн турган батирди сунуштайбыз. Сырткы көрүнүшүн бир караңыздар. Балдар ойноочу аянтчасынан бери бар. Кечкисин эс алып турганга бүт мындай месталарды уюштуруптур. Машина койгонго жай экенин, мектеп жакын, бала бакча жакын, астында жакшылыктарда казан аяктардан бери уюштуруп коюптур. Аманат Ситинин баары эле эңсеп, ушул жерден батир алсам, ушул жерде жашасам деп тилек максат кылат. Бүгүн сиздерге кааласаңыз мына 10-чы кабаттан 2 бөлмөнү сунуштайм. Кааласаңыз мына домдон 13-чы кабаттан 2 бөлмөнү сунуштайм. Алам деген агайын досторго бөлүшсөңүздөр болот. Эжекебизге азыр акча зарыл болгонуна байланыштуу гана 2 тарабы тең ремонт болгон. 13-чы кабаттагы ремонт болгон, 10-чы кабаттагы ремонт болгон. Бүт бардык шарты жакшы. Алам деген агайын досторго бөлүшүңүздөр. Кудай буйруса, сиздерге буйрусын, сиздерге насип кылсын. Ассаламу алейкум, ардактуу биринчи кежинин көрүүчүлөр, амансыздарбы? Бисмилла деп биз 10-чы кабатка чыгып келдик. Аманат Сити курган дом баарыңыздарга эле жагат. Анан бул ремонту да үйдүн ремонтун сонун кылып жасаптыр. Но кире бериш жер, сырткы эшик, темир эшик, броня эшик. Чырактардан бери сону коюптур, караңыздар. Азыр баары эле ушундай ремонтту эңсейт, самайт и ушундай жасаткысы келет. Мына сизге даяр. Бул жагы ашкананын орду. Эшиктер дагы замандын талабына жооп берген сонун эшиктер коюлуптур. Бул жагы ашкана, бул жак болсо спальня бөлмө, бул жагы жуунуп тараныч бөлмө, бул жагы ажаткана, бул жагы конок бөлмө деп койсок болот. Зал кенен болуп калат экен мына. Катарынан сиздерге тааныштырайын. Бисмилла деп, мына бул жак болсо спальня бөлмө. Бул жерде Аманат Сити бүт бардыгын сону кылып жасаган. Отопление батарейкалары коюлган. Эжекебиз мынакей кондёрдун зымдарынан бир алып чыгып коюпту. Даяр кылып. Алып келесиз, туташтырып коебуз, баары жакшы. Свет, су, газ, отопление бардыгы жакшы. Бул алдындагы короо болуп калат. Очоктордон бери жасалган, Могул жагында болсо жуунуп тараныч бөлмө. Айлана тегири бүт кафелденген. Кафелдерден караңыздар, бүт буларды баарыңыздар билесиздер, баасына кандай экенин. Үстүдөн бери коюлган. Бул жак болсо ажаткананын орду. Аристон коюлган, ысык суу, муздак суу бар. Жак конок бөлмө болуп калат. Чырактарга көз жүгүртүп коюңуздар. 75 квадрат метрдин тегереги, квадрат метри $1500 айланып калат. Бир аз түшүп берүү жолу бар. Сүйлөшөсүздөр. Бул жагы болсо ашкананын орду, мынакей. Залы кенен ремонт сонун болуп жасалыптыр. Болгону мебелдер керек, мебелди коесуз. Жана айтып өттүм, газдын үчетчиги мына коюлуптур. Бул жагы болсо отопление батарейкалары, терезелерде кенен коюлуптур. Бүт бардыгы мына замандын талабына жараша жасалыптыр. Газ, свет, су, отопление бүт шарты жакшы. Болгону көрпө төшөктү алып келесиз, жашоону уланта бересиз. Көрөрман, негизгиси сквозной. Бул жагынан мынакей сулайматтуу көрүп турат. Бул жагынан болсо күндү көзүн көрүп турасыз. Анан үйдүн алдагы площадтагы толук балдар ойногонго шарты сонун көз салып турасыз терезеден. Аттуу көрөрман, азыркы 2 бөлмөлүү батирдин дарегине токтолсок, Оштоо Горгазы барыңыздар билесиздер. Мына Старый Здание Горгаз. Шаар тараптан келсеңиз, Горгаздан бир 200 метр өткөндөн кийин эле оң тарапты карасаңыз, мына Аманат Сити көрүнүп турат. Мына дом. Мектеп, бала бакча, маршруттан, такси каттан баары ыңгайлуу. Алам деген агайын досторго бөлүшүп койсоңуздар болот. Резиденция тарабы барыңыздар билесиздер, бул жагы.